27 мүчөсү тартылган. Жаңы курамдагы Ош шаардык кеңешинин биринчи сессиясы өттү. Аймактык шайлоо комиссиясы жаңыдан шайланган депутаттарга мандаттарды тапшырды. Негизинен бул шайлоону мындай баягы акыйкатты айтыш керек. Бул ирет шайлоо чындыгында оюн талаасы мурдагы шайлоолордон караганда алда канча мындай адилеттүү, алда канча мындай бир басымдуулук кылган, мурдагыдай бийликтин партиясы же болбосо мен тигинин партиясымын дегендер чындыгында жокко эсе болду. Болгону элдин аң сезимин дагы өзгөртүшүбүз керек. Ар бир шайлоо сайын мен ойлойм элдин аң сезими өзгөрүп, билимдүү, адеп ахлагына карап, анын тажрыйбасына карап, кулк мүнөзүнө карап шайлайт деп ойлойм. Бүгүн сессияда төрага да шайланат. 6-чакырылышка жалпы 5 партия босого пайыздан өтүп келген. Борбордук шайлоо комиссиясынын 25-чи жарыяланган протоколуна ылайык, Жаңы Кыргызстан партиясына 22, Ынтымак 10, Мураска 8, Милдетке 6 жана Бир Бол саясий партиясына 5 мандат берилген. Булар партиялар түзүлгөндөн кийин ар бир талапкер менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлөт да. Булар деген бардыгы эле добушту ким көп алган боюнча келишти. Андан кийин кезектүүлүктөр өзгөртүлдү. Кээ бир партияларда өзгөртүлдү, кээ биринде өзгөртүлгөн жок. Себеби алдыңкы катардагы номерде турган талапкер добуш ала албаса, ал кезектүүлүктү өзгөртүп берди да. Ошон үчүн арттагы дагы кээ бир депутат талапкерлер келди депутат болуп. Аймактык реформадан кийин Ош шаардык кеңешинде депутаттардын саны 51-ге көбөйгөн. Биринчи отурумда жаңы шайланып келген эл өкүлдөрү шаардык кеңештин курамын бекитишти. Ош шаардык кеңешинин төрагасынын кызмат ордуна Жаңы Кыргызстан партиясынан Болот Баятов сунушталып, 51 депутат макулдугун берип, бир добуштан шайланды. Биз Ош шаарынын элдин алдында көптөгөн көйгөйлөрдү укканбыз. Бир ай ичинде ошол көйгөйлөрдү чечкенге бардык депутаттар биргеликте иш аракеттер жүргүзөбүз деп ниет кылабыз. Кудай буйруп, Алла насип кыла турган болсо, алдыңкы 5 жылдыкта бизде пландар аябай көп. Ошол пландарды чогуу биргеликте ишке ашырабыз. Анан негизинен бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, мамлекетте өтө жаңыланууга, алдыга жылууга өтө чоң иш-чаралар жүрүп атат. Ошол иш-чараларды биздин депутаттар менен биргеликте колдоп бергенге негизги максатыбыз ошол. Болот Баятов 17 ноябрдагы жергиликтүү кеңештерде шайлоодо Жаңы Кыргызстан партиясынын талапкерлеринин тизме башында турган. Ош шаардык кеңешинде буга чейин да депутат болгон, кесиби боюнча юрист. Ушул эле сессияда Ынтымак партиясынын депутаты Ниязбек Нурбаев вице-спикер болуп шайланды. Анын талапкерлигин төрага сунуштады. Гүлжан Ажыматова, Муслимбек Ахметжанов, Ош шаары.